Мына өзүңүздөр көрүп тургандай туннелдин түндүк тарабында 3 техниканы басып калган. Бул погрузчик, экскаватор жана Нива. Көчкүнүн астында 35 метр тереңдиктеги ошол кыргыз жараны отурган погрузчик техникасы табылды. Жансыз денеси ошол погрузчик техниканын ичинен табылды. 1,5 миллион кубтук кар көчкү түшкөн. Көчкүнүн калыңдыгы, бийиктиги 10 метрден 60 метрге чейин болгон. Кытай жараны түштүк тарабында табылды. Жалпы 4 техниканы таптык. Мурдагы бир пикап тапкан болсок, түштүк тарабында. Түндүк тарабындагы жоголгон 3 техниканы таптык. Жалпы 73 куткаруучу иштеп атат. 10га жакын жол компаниясынын МЧС тарабынан жалпы 10га жакын техника тартылган. Издөө куткаруу иштери мындан ада уланат. Аягына чейин, акыркы адамды тапканга чейин иштөө куткаруу иштерибиз аягына чыгарабыз.